эми Руслан байке, элдер кыйнап аткан, сиз унчукпай эле отурасыз го. 1000 сом берсе дагы аны миллион сом бергендей көрсөтүп ызычуу болуп атат. Кеңешчи болуп иштегенде айлыгыңыз канча болуп атат ошо? Рамзан Кадыров, брат, мен бир тууганым келди, ар дайым көрүшкөндө экөөбүз жакшы мамиледебиз. Сиз өлүмдөн коркосузбу негизи? Жаш айлантып карайт да, ошол желең кармаганда көзүңөн жаш айланып кетти ошол жерденчи. Миллион сомду чапчыйт да, эми дегенде. Качан чыгып кеткениңди колдойт экен, ага чейин колдобойт экен. Канчадан элге кызык болду. Эки забордон бири-бирине ырылдап аткан, заборду ачып койсоң, бурулап кетип калат го дегендейчи. Канабайт деп. Мен да көрүп канабайт сүйлөп койдум. Конкурент жаралган окшойт. Нурлан Насип менен там Алмаш Адаев экөө биттеш өнөрлөрүн көргөндөй болобуз. Сен немеңди көргөндө эле бир күлүп, настроением көтөрүлүп калат да. Эки сөз долбоорун ким көрдү? Ким подписка кылды? Сиз эки сөз долбоорун көрдүңүз беле? 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 Бар эле көрүптүр. Ассаламу алейкум, ардактуу Канат Шоу мен YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана эки сөз долбоорунун көрүүчүлөрү. Эки сөз долбоорун ким сагынды? Анда комментарий калтырабыз. Бүгүн биз эки сөз долбооруна чакыруучу конок өзүңүздөр билгендей Веб Global Федерациясынын президенти, спортко өзүнүн салымын кошуп келген жана жакында эле Кыргызстанга өзгөчө баң деп жаңылык болгон биздин президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевичтин алдыңкы кеңешчилеринен болуп дайындалды. Ошондо саясат жагында да, спорт жагында дагы жүргөн биздин Руслан Кыдырмышев агабызга барабыз. Руслан байке айткандай, ачылбаган сырларды, ачылбаган эч ким айтпаган сөздөрдү бүгүн биздин эки сөз долбооруна айтып берем деди. Андыктан видеону түрдүрбөй көрөбүз. Эки сөз долбоорун көрүңүз, дагы подписка кылыңыз. Ну когда время есть, смотрю, а так. Обязательно Канат Шоу менен подписывайтесь. Эки сөз долбоору. Еще канал Былысрот Тыхны называется. Узнали, да? Да, я понял. Былысрот Тыхны. Удачи вам, давайте. Спасибо. Достор, ошентип биз Руслан Кыдырмышевдин офисине келдик. Руслан байке ак үйдөгө деп ойлогом, көрсө өзүнүн үйүндө окшойт, көнүп калган. Ассаламу алейкум, Талай байке, кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Өзүң жакшы жүрөсүңбү? Сизди биз ак үйдөгө деп ойлогонбуз да. Бүгүн бияктабыз. Биз эки сөз долбооруна ушу макулдук берип, интервьюга макулдук бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Көп ойлоп атат да, Руслан Кыдырмышев Веб Глобалдан кетти, уже азыр президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевичтин жанында жүрөт депчи. Кайрадан сиз өзүңүздүн офисиңизде эле отуруп турсуз. Бунун сыры. Эми бул баягы ВФ деген, Кулаттар Темаш деген, бул өзү баягы орусча айтканда общественный должность деп койчу эле. Бул мен депутат болом, бул министр болом, бул ким гана болбойт, кандай гана кызматта болгон адамдар бул федерацияны жетектей берген болот. Жетектергөн болот, Анан ушунча жылдан бери бул федерациясы өтө көп мээнетибизди жумшаганбыз. Буну таштап кеткен эч убакта болбойт го деп ойлойм. Ошондуктан баягыдай көп убактым барбы биле албасам да, бирок албетте биз бияка да келип иштеп эки жакка тең жетишип атасыз. Ал эми элдин баягы оюндагы суроо мындай болуп атат да. Руслан Кыдырмышев Садыр Жапаров менен мурда мамилеси бар беле, же кандайдыр бир тааныш аркылуу Садыр Жапаровдун биринчи кеңешчилеринен болуп калды деген да суроолор туулуп атат элибизде. Ушул нерсени айта кетсеңиз. Биз кандай отуруп албайлыбы? Отуруп алалы. Макул, шеф, сиз кандай десеңиз ошондой. Сиз жакында президентибиздин кеңешчиси болуп дайындалдыңыз. Анан ошого көптөгөн элибизде көбүндө эле мындай суроо туулуп атат. Руслан Кыдырмышев, Садыр Жапаров Нуркожоевичтин мындай мурда чогуу жүргөн кандай инилеринин бириби же таанышыбы деген сыяктуу болуп атат да. Анан көбү да сиз кеңешчи болуп дайындалганда колдогондор да болду, сөз каршы чыккандар да болду. Анан сиз эмне себептен ошол жака кеңешчи болуп барып калдыңыз? Эми Канат мындай да. Мен биздин ажоо Садыр Нуркожоевич менен эч качан тааныш эмес элем да. Мен эң биринчи жолу Садыр Нуркожоевич менен баягы 2020 жылдын октябрь-ноябрь айларында тааныштык элек. Бирок аякта деле чындап келгенде андай эч убакта
мени кийин кеңешчи кылып алыңыз же болбосо ушу бир командаңызга кошулуңуз деген андай сөз болгон эмес. Анан мен буга чейин көп сурайт эле да, баягы спортто жүрсөң, ушундай чоң спорттук иш-чараларды өткөзүп жүргөндө көп элдер кичине элге таанымал болуп калганда көп элдер ойлой баштайт экен, бул эмне үчүн кылып атат дегенде, бул акыры отуп туруп же политика барат экен, же болбосо бир депутаттык бир мандатты көздөп жүргөн адам окшойт деп баягы көп кишинин ою ошондой болот экен да. Ошондуктан баягы биз ушу спортто 5-6 жылдан бери жүрүп, бул спорт гана эмес, кайрымдуулук фонддордон жетектеп жүрсөң, кайрымдуулук кылсаң анда болуш бетер болушат экен. Бул дагы кайрымдуулукту ушу кийиндеги эле бир саясатка барыш үчүн кылат экен деп. Мен 2020-жылы чындап келгенде ачык сөз, мына мен өткөн партиялардын баары мага эң алдыңкы орундарды берип, акча десең акчалай сунуштап, бизден эң алдыңкы орунда столуктап бериңиз деген сунуштар өтө көп болгон. Ошол жерде баягы мен буга чейин айтып жүргөн сөздөрдү баягы айткандай эле өзүм сөзүм тастыкташ үчүн, мен бунун баарын ушул бир саясатка барыш үчүн эмес, деги эле мен бул элим, жерим үчүн, биздин өсүп аткан жаштар үчүн кылып атам дегенди тастыкташ үчүн бир дагы депутаттык баягы партиядан эч бир сунушун кабыл алган жокмун. Анан башкырыз эл билгендей, андан кийин баягы выборлор өтүп, Садыр Ожоев премьер-министр болуп келди. Албетте ошондон кийин мага Талант Турдумаматович Мамытов ИО президент болду го. Азыркы биздин төрагабыз. Төрагабыздан сунуш келип, Руслан ушу кыргыз, негизи Кыргызстанга канча саясатка сен тартылбай койдуң, эми менен кеңешчим болуп бер деп туруп, Талант Турдумаматовичтен мага сунуш түшкөн. ИО президент болуп турганда. Анан Кудайга шүгүр, жакшы тынч биздин президенттик шайлообузду өткөзүп алгандан кийин Талант Турдумаматович баягы өзүнүн ИО президенттен кетип, төралыкка барды. Садыр Нуркожоевич президент болгондон кийин май айларында референдум өткөндөн кийин билбейм, балким Садыр Нуркожоевич өзү же болбосо Талант Турдумаматовичтин сунушу мененби мага ушундай сунуш келип, баягы менин менин кеңешчим болду деп туруп сунуш келгенден кийин албетте азыркы кезекте каадыландып, жок мен анан саясат мен барбайм деп эметпестен, албетте колдон келип турганда, ажабызга биздин колубуздан келип турганда тажрыйбабыз менен же молодежный политикасы болобу, же спорт жагы бир жагынан болсо дагы өзүбүздүн бир кандайдыр бир сунушубузду берип, бир жакшы жака өзгөртүлө турган биздин өзүбүздүн сунуштарыбызды берип, кандайдыр бир ошол жака деле эл жер үчүн, эл үчүн барып атасыз, спорт өнүгүшү үчүн, элге пайдасы тиет деп ойлойм. Биз кеңешчи деп биз мындай сыртынан билген менен кеңешчи как мындай кеңешип, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп ушинтип сүйлөшөсүздөр да, туурабы? Ошондо сиз толугу менен айтып берсеңиз, кеңешчи болгондо сиз эмне жумуштарды аткарасыз ал жактан? Негизи баягы меники бул коомдук кеңешчи деп коет да. Бул болсо баягы эл менен жүрүп, баягы президенттин жанында бир кабинетте отуруп алып, кагаз иштер менен иштебей турган кеңешчилик да булчу. Албетте бул менин эң негизги ишим бул ушу Кыргызстанда мамлекетибизде болуп аткан нерсенин баары мен айтылам, бул жалаң гана спорт эмес, бул инвестиция жагы болобу, негизинен спорт болобу, каягынан болбосун, элдин көйгөйүн деги эле бул эми президент өйдө жакта турганда көп нерсе баягы жетпейт да. Элдин көп жерден жетпей калат, ошондуктан мен ойлойм бул жанагы элдин ошо элдин сөзүн жеткирүү кандай бул көпүрө да. Карапайым элдин сөзүн жеткиресиздер, кеңешесиздер, бул жер мындай, бул жерде мындай кылыш керек, ушундай да сыяктуу болот. Кеңешти бере беребиз, мен ойлойм азыркы кезекте эң жакшы бир ойдогудай иштер жүрүп жатат деп ойлойм. Албетте азыр бирок мамлекетибиз өтө бир оор кырдаалда,
баарыңар билгендей экономика жабылуу, саясий жагынан болобу, азыркы кезекте баягы стабилизацияга эми түшүп, мен ойлойм жакынкы арада аябагандай жакшы бир жетишкендиктерге жетебиз деген мен терең ишеничим бар. Ошондо сизге карапайым элдерден да кат келет экен да, биз президентке мындай кайрылалы дедигиле депчи. Албетте көп андайлар да болобу. Ошондой да кээде тааныш билиштер чыгат экен, мени тиги жумушка орноштуруп койсокчу ошол болот эле, мындай болот экен. Мен ошол жерден мындай так жооп берем, эми мен аяка бирөөнү жумушка орноштуруш үчүн эмес, же болбосо кандайдыр бир саясаттык бир суроолорду чечиш үчүн барган жокмун. Кечирип койгула, таарынбагыла, бул жерден жалаң гана мен пайдам тийгендей болсун. Анан аякка туруп алып бөөлөр болду экен, барып алып туруп резюмелерин көтөрүп келет экен, минтип коюңуз, тигинтип коюңуз деп туруп ал жактан мен эч кимге таарынбагыла деген эле сөзүмдү айтып, эми мен ойлойм бияка кээ бирлер чындап келгенде баягы саясатка бар дегенде чиновник бул саясатка барсаң эле бир кандайдыр бир суроо чечип эле бир акча табат экенсиң, тигинтет экенсиң, мындай элдердин ою негизи ар түрдүү болот экен да. Саясат деген эле бизге коомчулук аябай мындай терс таасирин тийгизип калган. Уже саясатка бар деген эле биз жаман ойлойбуз, уже жакшы ойлобойбуз да, эл үчүн иштейт, эл үчүн. Анан баягы биз мындай экенбиз да, мурун мен эми Кудайга шүгүр канча жылдан бери өзүм жеке ишкерлик менен алектенет элем. Ушул жеке ишкерликтен ушул канча акча тапайын, канча каражат түшпөсүн, ошол каражаттын өзүмө кичине калса калды, калбаганын спортуна болобу, кайрымдуулук болобу, баягы жаш балдарга болобу, кара артаңдар үйлөрүнө болобу, ушу жардамымды 3-4 жыл эмре көрсөтүп келатам. Анан ортодон дагы баягы пиар деп коет го. Мен буга жардам бердим, мени видеого тартып койгула, мен минтип атам деген деп ошентиш керек деп баягы көп сунуштады эле да. Мен айтатым, мен эле эми ал үчүн кылган жокмун да бул нерсени. Мен ойлойм эң негизгиси бул бир алан ыраазычылык үчүн, ошол кыйналып жаткан үй бүлөлөр болобу, тигилер болобу. Мен бергенде дагы менин атыма бербей, баягы фондумун атынан, тияк биянын атынан өзүмдүн баягы көрсөтпөй, негизи мен ойлойм бир 80%-ын көрсөтпөй берем го дейм. Ал эмес баягы мурунку жыл пандемия болгондо мен чындап келгенде бир 3 миллион сомго жакын өзүм акчаман элге жардам бердим. Анан ошондо дары дермектер жетишпей атканда, жардам берип атканда, анан мага көбүнчө баягы соц тармактан жасап башташты. Эми Руслан байке, элдер кыйналып атканда сиз унчукпай эле отурасыз го, болбойт да, сиз ушу бизге жардам бериңизчи, тиге жардам бериңизчи дегенден ошондой бир чечим кабыл алып туруп, мен ошондо бир эме эттим. Мен 1,5 миллион сомго дары дармекти алып берип врачтарга жөнөткөм. Анан кийин бир 2 миллионго жакын жанагы пакеттер деп коет го. Ошонун баарын бир 3 миңге жакын үй бүлөгө тараттырдык го дейм. Ошондо бир пост чыгарганда чындап келгенде баягы СМИ өкүлдөрү ушуну биз баягы соц тармактан тарата берсеңер уруксат бересиңерби? Ушинтип элге жарыя кылып койсок болобу дегенде, ой анте көрбөгүлө, бул менин өз баракчамда подписчигимде мындай жөнүндө мен кичине бир отчетум болуп калсын деп эле ошондой ошол маани өзүңүздүн баракчаңызда өзүмдүн баракчама чыгардым дегенде эле анан баары түшүнүк менен кабыл алып, СМИ өкүлдөрү Алла ыраазы болсун, Руслан байке ошо антесе кээ бирлер 1000 сом берсе дагы аны миллион сом бергендей көрсөтүп ызы чуу болуп атат, сизге рахмат деп ыраазы болуп калды. Анан мен эмне дейм келе жана мен сөзүмдүн башында айтып келатканда, анан ушунча келип, анан кээ бирлер эме саясатка барса эле бир акча көздөйт экен, же болбосо бир суроо чечип ошоктон бир акча табат экен дегенде чындан да кичине күлкүм келип кетет да. Ачыгы эме айтып коеюн, азыркы убакта кеңешчи болуп иштегенде айлыгыңыз канча болуп атат ушул жакта? Мен жана айткандай эле, бул на общественных началах деп коет, бул мен бияктан айлык албайм. Айлык албайсыз? Жок, айлык албайбыз. Бак айтылгандай эле кээ бирлерде туура эмес түшүнүп калат экен. Мисалы жакында баягы Рамзан Ахматович Кадыровго конокко барып келдим. Анда кээде буга чейин чындап келгенде эч убакта жанагы жакында эле бир передача бар да, хейтерлер дегенчи. Мен ойлойт элем, эч убакта мен ушу менин хейтерлерим жок го деп ойлойт элем да. Ушу мен соц тармакта бирөө менин жөнүндө жаман жазганын ушунча жүрүп,
ушунча жылдан 1-2 көрбөсөм мындай көргөн эмес элем да. Анан баягы Чечня Республикасына барып келгенден кийин мындай кээ бир эми өзүмдүн баракчамда эч ким мындай жаман жазбайт. Ошондой молодец, сиз тияк жакшы гана сөздөр жазат. Анан башка соцтармакта эми ал баягы новость баарына тарап кетти да. Эмнеге тарады дегенде аны деле мен өзүм көрсөтпөйт элем. Бул Рамзан Кадыров баягы Казньюс деп коет, ошол жака ушул Кыргызстандан Руслан баягы брат, мен бир тууганым келди, ар дайым көрүшкөндө экөөбүз жакшы мамиледебиз. Ар дайым каяктан да көрбөйүн, мен сүйүнүч менен тосуп алам. Жөн эле конок катары чакырдыбы ошондо? Жөн эле конок катары. Анан эч кандай саясат жөнүндө сүйлөш болгон жок. Эч бир саясат. Бойлор жөнүндө, баягы век жөнүндө. Жок, анын баары айтылат, сүйлөшүлөт. Анан албетте ал киши өтө кадыр бартуу адам да. Өтө кадыр бартуу адам. Анан Кыргызстанда кандай болуп атат? Бул өзүңөр билгендей мурунку жылы пандемия учурунда өзүнүн көптөгөн жардамдарын көрсөттү да Кыргызстанга. Чечнядан туруп Кыргызстанга көптөгөн көмөк помощьтар жөнөтөт. Албетте мындай адамды мен ойлойм жалаң гана сыйга татыктуу адам деп ойлойм да. Анан мени ушундай Кыргызстандан же болбосо мен премьер-министр болбосом, же болбосо бир жакта министр болбосом, албетте мени жогорку деңгээлде тосуп алып, тосуп атканы мен ойлойм дегиле бул Кыргызстандын бир кыргыз баласы эле барып бул адам менен кучакташып сүйлөшүп отурушу бул чоң бир жетишкендик деп ойлойм да. Ошондо мамилеңиздер как агайыны катары. Агайыны катары. Анан баягы эмнеге аны баштап келатат дегенде ошол жактан кээ бир комментарийлерин окуп калдым да. Ушу мамлекеттин акчасын корот, барбай эле койбойсуңар. Эми ал киши баратканда баягы эме берилди да. Аттын эр токунучу. Эми айкы баратканда эми эр токун бул $100,000 турган эр токун эмес да. Мында болсо эми бир жакка конок баратсаң дагы конфет чайыңды бирден көтөрүп барасың да. Буларны берип койсо, баягы мен комментарийде окуп калсам, андан көрө агырткан акчаны жаш балдарга берип койбойсуңбу? Бир абышка кемпирлерге жардам берип койбойсуңбу? Ошолордон калпаргыча деп туруп, мындай кээ бир түшүнүксүз нерселер мамлекеттин акчасын коротуп барып билеттин акчасын короткон акчасын барбай эле койбойсуңбу деген сөздөр көп жерлерден окуп калып туруп ойлоп койдум, бул да болсо менин буга чейин качып жүргөн саясатты аралаштыруу максатында бир ушундай бир кичине болсо дагы бир негативдүү комментарийлерди окуп калдым да. Анан мен ойлойм негизи бул жалаң гана Чечнядан эмес, мисалы менин жакын арада Бахрейндин наследник принци деп коет. Анын буга чейин таанышылык Руслан келип конок болуп кет деп. Мен ал үчүн эми деле барбай элем, бирок эми барганда мен ойлойм мындай бай мамлекеттерден эч убакта биздин Кыргызстаныбызга зыян тийбейт го деп ойлойм да. Анткени балким булар инвестиция кылат. Инвестиция болбосо дагы булар баягы исламский мамлекеттер да. Булар баягы жакшы жактарын көрүп, баягы эме не деп койчу эле, жардам берип, кедеген балдарга баягы фонддорду эметип, балким ошол жактан кыргыз элибизге жардамыбыз тийип калабы, балким мен аяка барып себепкер болуп, алар Кыргызстанга келип кандайдыр бир эми бул нефтяной аябандай бай королевстволор да. Балким мен көпүрө болуп булар келип бизге кыргыз элибизге пайдасы тийип калабы деген эле ой менен аяка чакыруу келип атат. Мен ойлойм июлдун бир 15-леринде барып келем го деп. Анан эмне деп ойлойм келет. Бу да болсо эми баягы эле жалаң гана спорт дебестен спорт аркылуу экономика, спорт аркылуу бул спорту дагы экономикасы баары бир байланышта да. Мисалы ошол эле Чечнянын барганда биздин баягы спецназдарыбыздын көбү мага кайрылды. Руслан байке, бул эменин Чечнянын спецназы дүйнөдө эң алдыңкы спецназтардын бири Америкадан, жана Иерусалим, Кытайлардын спецназынан булар соревнование болуп турат экен да. Бирди бербеген бул Чечнянын спецназы деп калат экен, жанакы Терек деген спецназдар. Ошол жака бизди
бир көпүрө болуп жөнөтүп берсеңиз окуганга биз үчүн биздин спецназдар бир чоң тажрыйба алат эле. Бизди мисалы Казакстанга же болбосо ошол эле Россиянын бир кайсы бир жанына берсе, бизге алардыкы биздики бирдей эле дейт да. Ал эми биз ушул Чечнян спецназын барып окуп өткөзүп эметип келсек, барып келсек, бул өтө биз үчүн биз уктабай калдык. Эптеп жөнөтүңүз деп калып атат. Мен ойлойм анын баардыгы. Ал тема уже сиз барып келгенден кийин айтышты, э? Барып келгенден кийин. Негизи мурда деле жолугуп жүрчүсүз. Мурда деле жолугуп. Көп эле жыл болду ушу мамилеңиз. Көп эле 3-4 жыл болуп калды. Бул да болсо баягы спорттун артынан. Ал адам ушул Азияда эле кайсы бир Кыргызстандан эле ВФ деп алып эле Чечен Республикасынын спортчулары келип атат, биздики аякка барып атат. Биздин спортчулар кыйын бир жакшынакай бир результаттар көрсөтүп, булар өткөндөй өзүнүн сөзү менен айтканда, мы братские народы, мы воины дейт да. Биз да толуктарбыз, силер да толуктарсыңар. Ошо рингке чыкканда силер да артка бербейсиңер, биз артка бербейбиз дегендейчи. У нас много общества деп көп жакшы сөздөр айтылды. Аны мен ойлойм, бул спорт дегиле бул дүйнөнүн баягы айтылып калат го, качан ар бир мамлекеттин желеги көтөрүлөт депчи. Бул же болбосо президент барган, мамлекет башчысы барганда, же болбосо кандайдыр бир спорт мелдешинен биринчи местага чыкканда ошондо желек желбирейт деп көтөрүлөт деп атпайбы. Ошондой эле мен эле спорт аркылуу ушунча жылдан бери көп тааныш күттүм, көп кадыр бар күттүм, көп дос күттүм. Жалаң гана Кыргызстанда эмес, бул дүйнө жүзү боюнча да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жакшы бир пайда келтире алчу кеңештеримди бере алам деген өзүмдүн чоң үмүтүм да бар, ишеничим бар азыр. Чоң рахмат. Сиздин 5 балаңыз бар азыр колунда. Канчасы кыз, канчасы эркек? 2 уул, 3 кыз. Улусу кыз. Өзүңүз сыр болбосо канча жаштасыз азыркы убакта? Мен 39там. 39тасыз. Канча жашыңызда үйлөндүңүз эле? 22 жашымда. 22 жашыңызда үйлөнгөн. Эрте үйлөнүп турсуз да, аябай эле. Эрте үйлөнгөндүн пайдасы мен ойлойм, зыяны деле жок го депчи. Зыян жок, бирок азыр өзүнүн баягы уул кыздарын чоңойгонун көрүп, өзүң мындай таң калыш менен кабыл алып койгонуң эле өзүчү. Мындай балдарын чоңойгонун көрүп, өзүңдөн баягы чоң киши болуп бараткан, ошондо баягы жүрөгүңдө жаш болгон кала берет экенсиң да. Анан мен ойлойм, ушул жаш кезимде үйлөнсөм дагы, бирок ушу үй бүлөм менен ушундай бир кандайдыр бир 5 бала болуп, балдарыңыз уже чоңоюп калды. Анан балдарыңыздын боец болом деп мындай сизди тарткан балдарыңыз барбы ушул тармакка, спорт тармагына кызыктан? Баягы көп айтып калат да, ушунча спортсмендерди баягы бетешке чыгарасыңар, сиз өзүңүздүн балаңызды ушундай спортко берет белеңиз деп туруп, мага аябай көп суроо болду эле да. Анда жерден мындай жооп берет элем, кичине чоңойсун берем дейт элем да. Анан бир балам 9га чыкканда ушундай бир залга алып бардым мамай. Алып барганда биринчи күнү көзү жашылданып, мен барбайт элем, жаккан жок мага. Бир-эки киши төпөчтөп коюшкан окшойт да. Анан мен да ошондо үйгө баргыча билем, бүт түшүндүрүп айтып барып бердим. Бүгүн кыйыныраак болот, эртең кыйыныраак болот. Баягы сен түшүнөсүңбү, сенин атаң ушундай спорттун жетекчиси. Сен дагы башка балдардын, башка адамдардын да балдары уш спортко чыгып атат. Сен эмнең кем андан деп. Анан кичинекей болсо да ошо түшүнгөнсүдө бара баштады. Мына 2 жылдан бери барып атат. Уже барып, уже берилип, уже как кылып атат. Уже кылып атат. Мен деле ушул мен келинчегим деле айтат элем, ушул башка да спортко бербейсиң деп. Ал айткан, сен балаң башканын балдарынан эмнеси өзгөчө депчи. Именно ушу спортко барат деп. Ошо жанакы 5-4 баланы чоңойсуң, ошондо ошо кайра спортко барам деп калсың да. Анда азыр өзүнүн каалоосу менен машыгып жатат. Албетте өзүнүн каалоосу менен машыгып жатат. Бул айтылгандай эле акыры профессионалдуу спортчу болбосо дагы өзүнө тең болгон, өзүнүн анча үй бүлөсүн коргой алып турган бир жигиттерден болуп чоңоет деген менин ишеничим бар да. Дайыма сизди көргөндө биз формада жүрөбүз да, культуристтердей эле, постоянно. Жок, чындап элечи, аябай мен көрүп сизди уялам да, неге сиз ушунча жашка келсеңиз да формаңызды аябай карайсыз.
Мен ойлойм ушу күндө эле тренировка кыласыз болуш керек деп. Эми Как мындай, как уже привычка болуп калды болуш керек депчи. мен мен негизичи мындай да, биринчи жолу айтып атам, мен негизи аракет кылам күндө спорт кылганга, кеч болобу, бош болсо күндүз болгону баягы аракет кылам, барып беговой дорожкадан басам. Негизгиси бул эң биринчиден баягы ден соолук да. Спорт болсаң мындай анча-мынча бир жагың кичине ооруп калса, спорттун ишенип кете бересиң да. Мен спорт кылып атпаймынбы деп. Анан чындыгында да мен мындай орусча айтканда очень склонен к полноте деп койчу да. Мен бир спортко барбасам, бир айдын ичинде точно бир 100 килограмм болуп кетиш мүмкүн деп айтчы. Ошондой необходимость, мен спортко барып турушум керек. Бирок мен айтар элем, чуркайсызбы? Мен чуркайм, эртең чуркайм, бир мен үйдө дагы залым бар, мен мындай общий залдарга барып калам. Негизи биздин атам деле 65 чыгып калды. Күндө спорт залга барат, күндө. Атаңыз, Атам күндө спорт залга. Атаңыз негизи ушу соц тармактарга чыкты беле? Жаман кызык болуп кетти да азыр магачы. Соц тармактарга бир жолу чыгарып туруп, кайра мындай архивировать этип койдум эле да, бир жолу чыгардым эле. Мен эч убакта өзүмдүн үй бүлөмдү эч качан соц тармактарга чыгарбайт элем да. Анан мына жакында эле атам бир коронавирус болуп, ооруп пневмония болду. Ошондо да ишенгенибиз, анын бир сахары болсо дагы, анын бир өпкөсүнүн поражениясы көп болуп кетсе дагы ишенгенибиз бул ушу папа атабыз спортсмен да деп. Спортуна ишенет экенсиң ичиңенчи. Иммунитети күчтүү да. Иммунитети күчтүү, багы өзүнүн сахары болсо дагы ошо спорт аркылуу сахарын түшүрүп, Кудайга миң мерте ыраазычылык айтат элем. Атабыз дагы өзүнө келип, азыр кайра больница чыккандан кийин 10 күндөн кийин багы беговой дорожкасына туруп алып, кайра баштады өзүнүн сүйөп турбайбы спортты? Ошондуктан мен. Ал кайсыл вид спортто? Ал жөн эле өзү үчүн любитель турбайбы? Бассейнге барат, өзү багы басат, турат, кичине темир тезек ары бери көтөрүп, багы өзүнүн профессионалдуу эмес, өзүнүн ден соолугу үчүн машат. Ошондо сиздин бул ушундай болгонуңузга аябай сыймыктанат турбайбы өзгөчө сизге? Балким ал СРГСдеги өмүр бою начальник жүргөн бизди бетибизге эч качан мактабайт. Эмне гана кылба, кандай гана ийгиликке жетпе, бул атабыз биз мындай кээде бирөөдөн угуп каласыздар мындай. Атаң мактап атат дегенди бирөөдөн угуп калабыз, бирок бизге бетибизге чыгып мактабаган атабыз бар. Биз үчүн бирок ал мотивация. Балким буну кылсам мактаар депчи. Сиз ошондо үй бүлөдө кандай жумшак атасызбы же катуу атасызбы? Мен чынында үй бүлөдө жумшак атам. Балким кыздарым болгон үчүн жумшак ата болуп каламбы, билбейм. Мен ойлочумун, биз мындай в ежовых рукавицах дегендей биз ошондой тарбияланганбыз. Шаг вправо, шаг влево, биздики расстрел болчу да. Биздики андай жок. Биздики кичине более демократично, демократиялык түрдө бак тарбиялабыз баласы, бирок эң негизгиси бак айтып калат го, баланы тарбиялап деген жок, баланы өзүнүн ата энесин көрүп, бала өзү тарбия алат депчи. Анан мен ойлойм, мен өзүмдүн жүрүм турумум, же бир кечинде мас болуп үйгө келбегеним, 1-2 күнгө жоголуп бир жактан атасы жөнүндө бир жаман сөз укпаганды мен ойлойм, эң бир тарбиянын бири мени көрүп өскөнү, атасын көрүп өскөнү мен үчүн балдардын бир тарбиясы го деп ишеничим бар. Бирок эми кээде жиңгелип кеткенде урушуп каласың, бирок өтө катуу эмес. Өтө катуу эмес. Биздин да кийинки сурообуз кичине татаалыраак суроо болсун, бул факт да. Сиз өлүмдөн коркосузбу негизи? Мен ойлойм, негизи ар бир эле адам, кээ бирлер айтып калат, баягы мен өлүмдөн коркпойм. Эми убакыт сааты келсе өлүп кетербиз депчи. Албетте өлүмдөн ар бир пенде коркот болуш керек деп мен ойлойм да. Анткени ушул бир өлүм деген бул эмне? Өзүң жакындарыңды көрбөй калуу, өзүңдүн балдарыңды көрбөй калуу, жакындарыңды ошол эле дегиле бул жашоодо баардык нерсенин
көрбөй калыш бул албетте мен чоң коркунуч жаратат го деп ойлойм. Бирок негизи ал жөнүндө ойлогонго аракетибизди кылабыз. Кудайдан тилебиз, Алла ушул колдон келишинче бир кеми дегенде бир 80ге чыгып, ошол убакытка чейин кылчубузду кылып бир балким тарыхта кала турган адамдардын бири болуп каларбызбы деген жакшы үмүттөр бар, ниеттер бар. Мен ойлойм, ошо ар бир ата энебизге болобу, балабызга болобу, өзүбүзгө болобу Кудайдан ушул узун өмүрлүктү негизи тилеп коюп туруш керек го деп ойлойм. Албетте сөзсүз түрдө негизи ар бир жан өлүмдү канчалык эңсегенсе күнөөдөн алыс болот деп коет экен. Ошондуктан эстеп да турушубуз керек деп ойлойм. Руслан байке, азыркы убакта жумуш жагынан баягы эки жакка тең жетишип атам деп атпайсызбы? Анан баягы кеңешчи болгондо да мындай кыйынчылыктар барбы экен? Же мындай барып эле кеңешип коюп эле кайра кетип калып атасызбы? Же ал жакта документ аркылуу кагазддар менен иштеп, постоянно бирдекелерди жазып, текст кылып дегенде ушундай нерселер кылып атасызбы? Же просто эле кеңешчи болуп атасызбы? Барып эле кеңеш моундай кылыш керек, муну тигиндей кылыш керек, муну мындай кылыш керек деген сыяктуу. Негизи мындай да, бул жерден мага жанагы башында айтылгандай эле жаңы жеңге кеңеш эле минтели тигинтели эмес. Бул негизи бир кандайдыр бир кеңешиңди айта алсаң, ал иштер мисалы сенин мойнуңа жүктөлөт да, мисалычы. Сен ушуну контроль алып туруп, аягына чейин жеткизгендей бол. Айтып коюп эле чыгып кетип калбайсың да. Бир кандайдыр бир проект болобу, ошол проектке башың менен жооп бересиң дегендейчи. Ошондуктан бул эң биринчиден бул чоң жоопкерчилик. Чоң жоопкерчилик албетте. Анан көптөгөн баягында жакында эле Испаниянын правительствосунан мага ушул чоң бизнесмендер чыгып, ушул жака биз миллиард доллардан андай инвестиция кылат элек. Бизге биз кат жөнөтөлү баягы правительствоңарга, правительство бизге каралгандай кылып бере аласыңарбы деген ушундай суроолор келип калат. Ошондойлор жүгүрүп каласың. Баягы айтылгандай эле көпүрө болуп туруп, чоң инвестиционный проекттерге дагы кандайдыр бир өзүңдүн жардамың тийип калсын депчи. Анан баягы айтылгандай эле мурун кандай жумуш кылсак, албетте бул спортту өнүктүрүүдө, бул эме бул жерден жаңы гана мурунго эме мен Кулатор Таймаш ВФ менен эле алек болот элем. Азыркы кезекте мен спортту өнүктүргөн адам катары башка спортторго дагы көңүл бурууга туура келип атат. Башка спортторго? Башка спорт. Азыркы мен жакын арада баягы сунуштар түшүп атат. Кубки президентов проводить, да, ушли тайкондо болобу, ушли кикбокс, грэплингден болобу, дзюдосунан болобу спортторду баягы жаш балдар келип, ушу биздин баягы кубки президента деп коет. Бул үчүн жаш өспүрүм балдар, ушли профессионалдар болобу, спортчулар үчүн бул өтө чоң бир мотивация деп койсок болот да. Ушу кийин 10 жыл болобу, 20 жыл өтөбү, мен ушул Кубок президентинин турниринде мен биринчиликти алдым эле. Ушул биздин президент сөзгө эле болбаса дагы президенттин атынан президенттин каалоо тилектерин айтып коюш. Бул спортсмендерге бул аябагандай чоң мотивация. Чоң мотивация да. Мен мурун деле баягы айтылгандай эле Грозныйга, Чечняга барып жүргөндө ушундай Рамзан Ахматовичтен ушундай кылган иштерин көрүп суктанып коет элем да. Бүт футбол болобу, кайсы гана спорт болбосун, бул президенттин көзөмөлүндө эле да бул нерсе. Ошол үчүн сиздер азыркы убакта жана ВФТ чабышкан балдар, боецтерде биздин президентибиздин сүрөтү жүрөт. Албетте. Көп ойлоп атат эми ошону чисто президент акча бөлүп берип атабы, ошон үчүн коюп атабы, же кандайдыр бир президент тараптан жардам сурап атабы, ошол нерсе коюп атабы деп атат да. Эмне максатта коюп атасыздар? Ошондой биздин президентибизди көтөрүш үчүн да, башка мамлекетке да, чтобы Кыргызстан президентин сыйлайт деген сыяктуу, айтсын деген сыяктуу. Албетте бул баягы мен ойлоп тапкан нерсе эмес. Бул болсо биз чоң ВФТ дүйнөнүн ар тараптарын өткөзүп калдык да. Иранда болобу, Корея, Казакстан, Өзбекстан өткөзгөндө бул кайсы гана мамлекетке билбесин, ошол жактын спортчулары өзүнүн президентинин сүрөтүн чыгарып, ажоосунун мой президент деп туруп чыгып, желегин көтөрүп атканда тип суктануу менен карап коет элем да. Бизге дагы бир ушундай болсо,
биздики дагы ушинтип биздин ажообузду биздин спортчулар даңазалап турса, неге баягы орусча сөз бар, без спорта нет нации деп коет да. Канчалык мамлекетибизде спорт өнүккөн болсо, ошончолук мамлекетибизде өнүгөт. Биздин жаш балдарыбыз баягы тамеки чегип, ара ичип эмес, спортко умтулуп, спортсмен болуп, спорт деген бул не дегенде, спорттун эң биринчиден жүрөгүндө патриоттук сезимди ойготчу бул спорт да. Эмнеге дегенде, мен деле көп ушундай дүйнөнүн ар тараптарына барганда биздин спортчулар бир жеңишке жетип Кыргызстан желегин көтөргөндө эчкимге жанында отурган кишилерге да көрсөтпөсөң көзүмөн жаш чыгайын деп туруп эле ары карап бери карап сүртүмүш болуп туруп каласың да. Анан көп баягы спортчу балдар менен сүйлөшкөндө баягы маңдайыңда мисалы ушул Өзбекистан, ушул Тажикистан, Россия Федерациясынын спортчулары менен беттешет, ошону жеңишине жеткенде бир кыргыз байрагын, кыргыз желегин ушундай көзүңө бир жаш айлантып карайт да, ошол желегин кармагандай көзүңөн жаш айланып кетти ошол жерденчи. Мен ойлойм, анан ар бир өсүп келаткан спортчу бизден бир чоң олимпиадасы болобу, каяктан чоң эл аралык мелдештерде кыргыз желегин көтөргөндө көрүп туруп, мен да ушундай болсом, мен да ушул кыргыз желегин көтөрсөм деген ичинде баягы бир ниети, жүрөгүндө бир каалоосу пайда болот экен. Бул да болсо мен ойлойм, аны Кудай бир тилек катары кабыл алып коет дагы. Ошол баладан кийин бир чоң спортчу болбосо дагы, чоң спортчу чыкпаса дагы патриот жигит өсүп чыгат деген эле менин оюм бар да. Ооба, сөзсүз түрдө. Сиздин баягы спортко салым кошуп, өткөндө да мен да бой уюштурган кандай экенин түшүндүм. Ошем, конечно, биздики сиздикиндей деңгээлге жетпейт. Анан ушул бой уюштурганда да биз минуска кетпесек дагы мындай эч кандай акча тапкан жокпуз. Бирок Кудайга шүгүр өзүн жаап, чтобы кичине мындай кыйналдык, бирок акчалай тараптан деле аябай мындай көп карыстап да кеткен жокпуз. Бирок бири барабар болду да, бири-бирин жапты да. Анан ушу сиз канча жылдан бери бой уюштуруп келесиз? Сизде спонсорлор барбы же мамлекет тараптан сизге акча бөлүнөбү негизи? Бул суроого мындай жооп берейин. Негизи бул ММА деп коет, көбүрөөк айтып калышат. Мен деле мындай көп таарыныч менен кабыл алат элем. Көбү келип бул олимпийский вид спорта эмес деп мындай айткандачы. Мен айтат элем, анда биздин чет мамлекетте же болбосо Кыргызстанда желегибизди, байрагыбызды көтөргөндө бул анда эме орусча айтканда не считается го депчи. Же мисалы ошол эле олимпийский вид спорттун спортчусу машыкса, биздин мисалы ошол эле ММАден машыкканы не считается го дегенде, баягы орусча айткандачы. Анан көп жерде мен мындай таарыныч менен кабыл алып коет элем да. Биз дагы спортсмендербиз, эми баягы илгертен бери биздин кыргыздарыбыз негизи баатыр келген да. Эми баатыр келгенде чыга алганда эми чыгалып же күрөш алып же болбосо чуркап качканынан биринчи место албайт эле да, ал жерден баягы булар мушташат эле да. Ооба. Тээп дагы, чаап дагы, көтөрүп чаап дагы дегендейчи. Анан баягы эле айткым келет, мисалы Валентина Шевченко. Эми кандай бул биздин сары кызыбыз, дүйнө жүзүндө миллиондон адамдар ушундай түз эфирден карап турганда, хочу передать привет своему родному Кыргызстану деш UFC-нин чемпиону, пятикратный чемпионкасы. Эми карабайсыңар, ошондо баягы 2 жыл мурун Валентина келгенде өзүм чакырып, өзүм тосуп алып, өзүм чача-пачасын организациялап этип тосгондо, ошондо мен эмнеге сүйүндүм, канчалык ушунчалык Кыргызстаныбыз, ушу Валентинабыз кадыр баркка ээ биздин мушкер кызыбыз экен да. Ошондуктан эмне дегим келет, бул спорту деле башталып кеткенде биздин спортчулар негизи баягы суроо жаралат болуш керек. Эми эмне үчүн бул спортко келип алдыңар, же акча табылабы, же бизнеспи депчи. Эми кыскача жооп берейин.
эң биринчиден ушунча биз канча 115 мелдеш өткөзөбүз эр аралык 115 ар бир мелдештин өткөзүшү бул кеми дегенде аз сом менен санаганда бул миллион сомду чапчыйт да кеми дегенде бир мелдеш өтүш бир мелдеш анан мындай ойлоп көрсө бул акчанын баарын өзүмө коротуп деле жашоомду сүрүп жүрө берсем болмок деп ойлойм да кээде үй бүлөм деле айтат антип эле андан көрө баягы Бразилиядан келатат $5000 тияктан таап туруп акчасын төлө билет күйүп кетпесин Ирандан келатат ага $2000 төлө деп туруп сөздөрдү мурун башына жыргап сүйлөшүп отура берет элем да анан мен да болсо келинчегим карап туруп ойлойт эле мен Казакстанга чыгып көрө элек экенмин депчи ошентип бир эметкенде ошондо бир кичине уялып кеттим эле да что мен бизди деле чыгарсаң болобу деп мындай ушунчалык оңойлук менен акчаны бул спортко жумшайм деберсиң же акча түшөбү дегенде акыры акча түшпөйт элем акыры өз үй бүлөмө деле алдап калгам акча түшкөн үчүн өткөзүп атам да депчи анткени үй бүлө дагы тынч болуш керек да анан бирок эми ушундай передачадан айтып коеюн эч убакта акча тапкан эмеспиз бияка табыш үчүн мен ойлойм ал үчүн UFC болуш керек же болбосо айтылгандай эле Америкада болуп платный трансляцияларды кылыш керек входуна элдер $5 десе $5 төлөп киргендей кылыш керек 1000 сомго да кире алышпайт бизге 1000 сом эмес да 300 сом болсо чалып мага 5 билет берчи мен туугандар мен барайын деген 100 сомдон ошентишет да эмне дегим келет бул канча эл аралык турнирлер кээде бул 50 60 3 4 миллион сомго чейин акча сарпталып кетет анан албетте 10 баягы пайызы кайтса кайтты кайтпаса кайткан жок деген сөз да ошондо мамлекет тараптан да спонсорлор тараптан дагы аябай деле жардам келбейт мамлекет тараптан келди беле негизи жок мамлекет тараптан эч жокто жардам ошо олимпийский вид эмес деп туруп ошого көңүл буруш керек шылтоо да баягы коммерческий турнир силер байып атасыңар мен ойлойм да коммерция деген эмне бул коммерция деген сөз акча табуу деген сөз да туурабы акча таппаган спорт эле бирок бул баягы эле спорт эми ага көнгөнбүз ага таарынбай калганбыз эң негизгиси азыркы кезекте баягы Brave болобу One FC'си болобу каяктан UFC балдар контрактка чыгып атат россиялык EC'лерде болобу биздин ар бир утуп аткан жигитибиз азыркы кезекте эми мен айтар элем бул баары ушу ВФТен чыккан ушу 5 жылдын жапжакшы эле балдар эле да Руслан аке мен бойго чыгарайын мен уят кылбайм мен жакшы бой көрсөтөм деген жигиттер азыркы кезекте эң алдыңкы дүйнөдөгү организациялардын алдыңкы эң мыкты мушкерлери болуп катышып жаткан кезеги аны кээде көрүп ошону көрүп ичиме сүйүнүп коем кандай гана болбосун ушул жерде мен бир кандайдыр бир өзүмдүн менин салымым бар деп сүйүнүп коем мен үчүн эң негизги бул бакыт мен ойлойм кээ бирлер жанагы орусча сурап коюшат го кем вы считаете успешных людей это кто байып кеткен адамдарбы же болбосо кандайдыр бир бийликте чоң бир кресло отурган адамдар бул ийгиге жетишкен адамбы деген мага мушу суроо берген мен ар дайым айтат элем жок ийгиликтүү адам деген ушул бир жашап келген жашаган жашоосунда үй бүлөсүн кор кылбаган ата энесине баягы кеми дегенде зыянын келтирбеген жана ушул бир кайсы гана жаш кураганда болбосун ушул элине жерине кызмат кыла алган ушул кийин эми Алла таалам өзү канча жаш берет өзү билет дегендей бирок ушул кийин ушу балдарың мен атам ушундай адам болду эле сыймыктанып мен атам сыймыктанып мен атам ушул ушундай иштерди кылды эле ушу кыргыз элине жерине кыргыз мамлекетине ушундай бир өзүнүн жакшы бир пайда ийизи менен калтырган адам деген мен ойлойм ушул эң бакыт бул ошол да сиз айтып кетпедиңизби бизде ушундай колдобойт ушундай баягы чындыгында айтканда буну мен өзүм да бой уюштурганымга түшүндүм буну наоборот элдер туура эмес ойлойт экен мындан көп акча тапты анан мындан жыргады деп
ада чындыгында абдан кыйын экен. Мен ошондо бир нерсени түшүндүм да. Биз кээде наалыйбыз да. Неге бизде деген шоу бизнес деген ырчылар укмуш Россияныкындай Казакстандыкын ырдабайт. Неге биздин боецтер Казакстан Россия Американыкындай чабышпайт депчи. Көрсө бизде мамлекеттик эмес жада калса элден да колдоо келбейт экен да. Мисалы мен ошол 300 000 сомду койгондум мен ал 300 000 сомду өзүм чөнтөмө чарып бердим, бирок мен ошол нерсени хотя бы элден билеттен акча түшсө берейин, ал элдин акчасы эле чемпионго берейин десем, жада калса ошол дагы акча 300 000 сомго жеткен жок да. Көрсө биз колдойт экенбиз спортсмендерди биринчиден. Биз жөн эле дүйнөгө дүңгүрөтүп коюп эле, "О, биздики" деп жакшы комментарий жазып коет экенбиз. Барып 500 сом, 1000 сом тамак ичсең деле кетет экен. Ошого деле билет сатып албайт экенбиз. Экинчиден бир ырчылар деле ошол байкуштар 1000 популярдуу болсо деле араң 300 сомго билет сатышат. Билетти 1000 сомго, 2000 сомго сатып алып кирбейт экенбиз. Ошондуктан азыркы убакта биз кыйналып атканыбыз ушул экен да. Мамлекеттик эмес, жада калса эл деле мындай колдобойт экен да. Биз эл сөз жагынан колдойт, бирок мындай качан чыгып кеткениңди колдойт экен, ага чейин колдобойт экен. Ошол баягы беттеш ушундай айтып коеюн. Өтө бир мындай хайп болуп калган, көп айтып калды. Эми Руслан Беке, сиз деген чоң спорт мелдештерди, Кыргыздын баатырларын өстүрүп жүргөн, ушундайга сиз аралашпай деле койбойт белеңиз деп мага көп сын пикирлер айтылып калды. Анан мен баягы сурашып биздин мелдешке сиз эми серьезносы дегенсепчи, мага эмне барып алдыңыз деп. Анан мен биздин спортсмендерден деле ушундай сөздөр келди. Эми Руслан Беке шоу бизнес биздин спортчуларга теңей эле койбойт экенсиз. Мен ушуна мындай жооп бердим. Эми бул ырчы, мисалы. Ырчы болобу, шоу бизнес болобу, блогер болобу. Эгер ал көчөдө бирөө менен бир келишпештер келип калып, экөө көчөдөн мушташкан жакшыбы, же болбосо ушинтип кел рингтен чечишип алалы деген жакшыбы деген сөз болуп атат. Бул жанагы өзүң айткандай, же болбосо көчөдөн бир 20/20, 50/50 бул байкелерин тартып, бул инилерин тартып, спортсмен досторун тартып, ошол жактан бир кандай гана бир чоң жаңжал чыгып кетиши мүмкүн болот эле да, туурабы? Туура. Ар биринин тааныштары бар, ар биринин спортсмен тааныштары бар. Ар бир спортсмен бири-бирин кыя албайт. Тем более бул атышкан биздин ырчы блогер балдарыбыз болуп атат. Анан мага эмнеге баягы кичине обидно болуп кетти, мен айттым. Эми бул в первую очередь это спортсмен же болбосо шоумен эмес. Биринчиден бул Кыргыздын жигити. Бул деген жигит. Бул адамдар биздин Кыргыздын жигиттери. Эми балким биздин спортчулар деле барып бир жакта ырдап койгон эмне жаманы бар, туурабы? Кош жылдыздар деп биздин спортсменчилерибиз деле ырдап калып атат. Албетте бул жерден эч бир жаман нерсе мисалы мен көргөн жокмун да. Анан чыгышты, любительский кылып чоң перчаткини кийишти, өзүнүн кандайдыр бир өнөрүн көрсөтүштү. Бирөө сутту, бирөө утулду. Акыры кучакташып, сен берген гонорарынан бири-бири менен бөлүшүп, андан кийин жакында эле соц тармактардан көрдүм, экөө барып кучакташып, саламдашып бир жактан жолуккан чыкты. Бул да болсо ошол кезде негизи урушуп анан эң жакын достору, мектепте деле ошондой бар эле. Бири-бирин жаман көргөндө бир мушташкандан кийин эң жакшы достор болот эле да. Анан ошондуктан жакында эле Майвезер менен бир экөө блогер, эми утулуп көрбөгөн боксер менен бир блогер мушташып туруп, канчадаган мындай бул шоу кылып койду. Бул канчадаган элге кызык болду. Эми кантип болду, кантип мушташалатпы экен булар? Кандай болот? Акыры тең болуп чыгып калышты. Эми эмне дегим келет? Азыркы заманда мисалы ММА менен кантип Макгрегор менен Майвезер кантип мушташты мисалы. ММА менен профессиональный боксер. Бул да болсо кандайдыр бир шоунун түрү болуп калды. Эл баягы киного деле бир акча төлөп көрүп коюп атышпайбы? А бул жерден кишилер күтүп, кадимкидей бир жаңы жыл өткөндө эле күтүп калышат го деп. Да бир ай калды, жарым ай калды, ушунун беттеши болот деп туруп баягы балдарын дагы өзүң уюштурган беттеш да көбү күттү. Мен көчөдөн өтүп барсам машинадан сурап калышты. Руслан Баке, бул хайппы же чын эле мушташкандабы депчи. Анан каяка гана барбайын, ушундай мен ойлоп койдум, ушундай элге аябай тараптыр. Анан акыры анан кийинсе мындай комментарийлерди окуп туруп, мен таң калыш менен калып койдум. Эми
ажыктан эмканада экөөнүн жөнүн элдештирип койбойсуңбу. Эми сен экөөнү элдештирип сен экөөнү билгениңерди кылачы деп койсоң деле болот, туурабы? Бириң өлүп, бириң кал деп койсоң деле болот эле. Бирок акыры экөөңөр көчөдөн башташпагыла. Кел андан көрөп айткандай эле бул кыйын сыңарбы? Бул жана кыймар го. Эки кит забордон бири-бирине ырылдап аткан заборду ачып койсоң, бурулуп кетип калат го дегендейчи. Айткандай эле бир эки аттуу бир айткандай элге таанымал тил табышпастык болуп калды. Экөөңөр кел боксташып көрбөйсүңөр деген эле ой менен мен ойлойм натыйжасы аябандай жакшы болду. Натыйжасы аябай жакшы болду. Ошо келгенде көп айтты, эгерде мен рингде болсом кантип мушташат элем, өзүмө суроо бердим, тренировка кылыш керек экен депчи. Көбүнө баягы пример болуп калды да. Пример болду. Ырчылар аябай көп колдоп келген, анан профессиональный сиз өстүргөн спортсмендер деле келди. Анан бирок алар түшүндү, что бул биздин спортко да шоу керек экенинчи. Анан ар бир бул дүйнөсүндө UFC баардыгы шоуда, мисалычы. Мисалы мен ойлойм, даже Макгрегор шоу кылбаса, жана Хабиб деле мынчалык популярдуу болбойт болчу. Анан шоу деген түшүндүм, эми шоу кылсаң деле, зато реальный бой көргөзсөң болду да. Главное. Если биз шоу кылбасак, жанагынча 1000ге жакын адам келбейт болчу, жанагынтип эл күтпөйт болчу. Анан ошол жерде сиз өстүргөн балдар деле айтты да магачы, шоу керек экен депчи. Анан шоу деген бул кызыгуу жаратуу. Ошо да кызыгуу жаратуу. А бул чет өлкөдө аябай өнүккөн, ошон үчүн алардын спорту постоянно развивать этип алды да. Ошон үчүн спортчулары чоң акча алып атышат. Ошон үчүн спортчулары элдер келип акчасын төлөп берип келип атышат. Шоу болгон үчүн. А бизде шоуну негизи кээде туура эмес кабыл алып атышат да. Туура эмес кабыл. Ошондой болуп атат. Анан мен айтар элем, негизи бул шоусунда эч бир зыяны жок. Бул ошо вефтен мен шоу кылып берсемби деп ойлоп атам да. Чын эгерде Канабайт мен да көрүп Канабайт сүйлөп койдум. Конкурент жаралган окшойт. Негизи бул нерсени бизде спортсмендер аябай күчтүү спортсмендер көп да, чындыгындачы. Анан бирок чындыгында Руслан байке бизге шоу жетишпейт экен. Что бизге жакшы ошолор подача берип, мисалы ар бир спортсмен менен детально иштеп, бул мондай күчтүү деген шоу жетишпейт экен. Ата калган моральный жагынан, физический жагынан, психологический опыт жагынан биздин спортсмендер аябай эле күчтүү экен да. Просто ошо шоу жагын мага бериңиз, мен да шоу кылып берейин. Сүйлөштүк. Баягы атактуулардын таймашы деп уюштургандан кийин көптөгөн ырчылар бизге чалып, ушул нерсени кылыш керек экен, бул нерсе керек экен, биз дагы ошол бойго чыкканга даярбыз, тренировка кылып баштадык дегендерди ырчылар көп болот. Кадимкинде көп болду. Бул нерсе негизи 10 жыл мурда эле болмок, болот деп жүрүп болбой калды да. Анан ушул нерсени кылалы деп атабыз. Сиздер биринчисинде сиздердин жардамыңыздар менен бул нерсени биз ошибкалар болду, бирок аябай жогорку деңгээлде өткөрөлүк десек болот да. Кыргызстанда биринчи болуп атактуулардын таймашын. Анан дагы колдоонго даярсызбы бизде? Албетте колдоонго ар дайым даярмын. Анткени эми бунусунда экөө уруштан башталган экөөнүн беттеши болду, уруштан. Балким, мисалы, ошол эле жанагы сен тамашалап айтканго, Нурлан Насип менен Алмаш Адаев экөө дос болсо да, спаррингке чыгып, балким экөөнүн бир кандайдыр бир беттеш өнөрлөрүн көргөндөй болобуз. Эми мен ойлойм, эми залга барганда эле спарринг кылып атпайсыңбы? Ооба. Бул да болсо элге бир жакшы бир маанай жакшы шоу тартуулайт. Ал эми бизден шоу дүйнөсүнүн баягы биздин эр-азаматтарыбыз, алар бир спортко үндөп калсаңар аны, туурабы? Мен ойлойм, жалаң гана бул жерде только плюстар болуп атат деп ойлойм. Только плюстар. Сиз дагы биздин эки сөз долбоорубузга келип бергениңизге ушундай чындыгында көптөрүн интервью берип жатырсыз. Ама макул болгонуңузга терең ыраазычылык билдирем. Биздин көрүүчүлөргө дагы айта турган сөзүңүз болсо айтып койсоңуз болот. Эми урматтуу кыргызстандыктар, эмнени каалам келген эң негизгиси кыргыз элибизде тынччылык болсун дейт элем. Ушул кыргыз экономикасы болобу, спорту болобу, маданияты болобу, кайсы гана жагы болбосун, жалаң гана өнүгүү жолунда болсун дейт элем. Жана ошондой эле ушул Канатка айтым келет элем. Канат мындай кегесте соц тармактарда отуруп, жалаң гана мен да өзүм Инстаграмда бүт эле эмеге катталат экем да, новостилергечи.
коронавирус мынча бул тигинче жалаң гана бир тиги авария болуп туруп бул болуп туруп огатып кишини эле мындай кичине эметип кетет, маанайын чөгүп кетет да. Ошондуктан анан келип эле сенин эмеңди көргөндө эле бир күйлөп настроением көтөрүлүп калат да. Анан өзүңө болсо дагы сага дагы командаңа мен ийгилик каалагым келет эле. Ошондой эле ушул сендей адамдар бар, мен ойлойм кыргыз элибизде ушундай күлкү тартуулап, ушул жакшы маанай тартылган адамдар көп болсун дейт элем. Ошолор. Ал эми биз бак эмне дегим келет, жанакы айтылгандай эле спортубуз өнүгүсүн, кыргыз жер тынччылык болуп, желегибиз желбиреп, ажообузду колдоп, бир муштум болуп алдыга өнүгө берели деп айтат элем. Урматтуу көрүүчүлөр, бул эки сөз долбоору биздин конокто болгон бүгүн Web Global Федерациясынын президенти Руслан Кыдырмышев жана ошондой эле Садыр Жапаров Нуркожоевич биздин президентибиздин эң алдыңкы кеңешчилеринин бири болду жана кыргыздын патриот жигити болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз, Руслан байке. Биз да мындай эки сөз долбоорунда кээде шоу бизнес адамдарын, кээде бизнесмендерди, кээде политиктерден алып калабыз. Бирок негедир сиздин жаныңыздан бүгүн мен аябай серьезный болдум да, байкадыңызбы? Бир да смешной вопрос берген жокмун. Руслан байкенин үй бүлөсүнө жана Руслан байкеге жакшы каалоо тилектер жазып коюңуздар. Сөзсүз түрдө биз ошол каалоо тилектердин баарын окуп чыгып, лайктардан басып коебуз. Сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз.